Ошондуктан буларды жакшы тарбиялап, биринчиден тарбиясын жакшы кылыш керек, экинчиден билимге сугарышыңыздар керек. Ошондуктан мугалимдер жамааты мына 10 күн убакыт калды, 10 күндүн ичинде мен Покровка мектебине кирип баштайм. Ар күнү биринчи сабактарга, экинчи сабактарга мен өзүм катышам. Аяңыздарга отуруп алып, мугалимдердин дагы билим даражасын, окутуу системасын карап чыгам. Покровка мектеби районубузда алдыңкы мектептерге айланыш керек. Бул жерде 1600ге жакын балдарыбыз окуйт. Ал эми кээ бир мектептерде 200-300 бала окуса, бул жерде 1,5 балабызды терең билим алганга жеткиришибиз керек. Ошондуктан мугалимдер жамааты сиздер да даярданыңыздар. Мен бүгүн дагы математиканы унута элекмин, бүгүн дагы кыргыз тилди унута элекмин, бүгүн дагы физиканы унута элекмин. Бардыгына кирип чыгам буюрса. Ошондуктан мугалимдер сиздерден сураныч жакшынакай кылып аракет жасап болгон билимиңиздерди ушу окуучуларга бериңиздер. Балдар жаңы аракет кылып атат да, булардын арасында катылып жаткан, бекитилип жаткан таланттарын алып чыгышыңыздар керек. Ата-энелер ошон үчүн берип атат. Мына жаш бөбөктөрдү карагылачы, эчтекени билбей камырабай турат. Бунун ичинде кандай бир таланттар катылып жатат. Ошолордун баарын алып чыгышыңыздар керек. Жакын болушуңуздар керек. Сууруп чыгып, ошолордон эртеңки Кыргызстандын келечегин тарбиялашыңыздар керек. Ошондуктан баарыңыздарды, мектеп окуучуларын, жалпы эле мектеп жамаатты билим менен күнү менен куттуктайм. Быйылкы жылы Покровка мектеби алдыңкы мектептерден болуш керек. ОРТдан 10-11-де окуган балдар, ОРТга өтпөй кала турган балдар азыртадан ойлонушуңуздар керек. Эгерде андай 10-11-ди бүтүрүп, анан ОРТдан 110 балдан кем ала турган болсоңуздар, азыртадан эле профтех листейге барып, жакшынакай бир кесиптерди тандаңыздар да, 2 жыл бекер эле өткөрө бербестен. Ошондуктан аны да караңыздар. 10-11 класс, мына азыр 12 окуп атасыңар, барыңар менен индивидуален сүйлөшөм. Эгерде андай эптеп-септеп 2 жылды өткөрөм деген оюңар болсо, аны бир жерде өткөрбөгүлө. Аны бир кесиптин ээси болуп, лицейлерде өткөргүлө. Ошондуктан силерге да кайрылып коеюн. Ал эми баарыбызга тынччылык, аманчылык болсун, мамлекетибиз өсө берсин, билимдүү жаштарыбызга келечек кең болсун. Рахмат.